Балдарга карата зомбулуктун алдын алып кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытында жөө жүрүш өткөрүлдү. Буга чейин Балыкчы шаарындагы 10 мектепте бул багыттагы тарбиялык ачык сааттар өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ушул бактылуу балалык кербенине абдан жакшы активдүү катышты. Волейбол боюнча 9-11 класстын окуучуларынын арасында спорттук мелдеш, ошондой эле атам, апам жана мен аттуу спорттук мелдеш өткөрүлдү. Тегерек столдор өткөрүлүп атат. Бүгүнкү иш-чара мэриянын астында өттү. Ушуга биздин окуучуларыбыз флешмоб аргандай сценкаларды даярдаган болчу. Ошонун баарын биз өзүбүз башкаларга үлгү бериш үчүн өзүбүздүн окуучуларыбызга, өзүбүздүн ага эжелерибизге көрсөтүп бердик. Иш-чаранын жүрүшүндө мындай көйгөйдү кадыресе көрүнүш катары кабылдабай, коомчулук ата-энелер менен биргеликте күрөшүү зарыл экендиги белгиленди. Баары деле балдар бир күн кечке кылган тентектиги чоң кишинин баары бир мүнөттө оюндан башка жактан катаа кемчилиги анын күнөөсүнө баары жетпейт. Ал бала деген ал тентек кылат, бирөөнү бири менен сындырып атат дегене бар. А бала күнөөгө жатпайт. А биз чоң кишилер биз сындырбайбыз, антпайбыз, мынтпайбыз, бирок тигини жаман ойлойбуз, тигини сөгөбүз, тиги саясатчыны тигинтебиз, ал жөнүндө жаман биз канча күнөө кылабыз. А бала деген бала да ал тигини сындырат, муну сындырат, бирок андай жаман ой, анда арам ой болбойт. Менин үй бүлөмдө, кошуналарымда жана мектепте мындай окуялар болбой эле, жана мунун болушун да каалабайбыз. Зордук зомбулук болбош үчүн адамдар бири-бирин сыйлаш керек, улуулар кичилерди, кичилер улууларды сыйлаш керек, бири-бирин түшүнүш керек, адам кайсы абалда турат. Бул багыттагы иш-чаралар 10 декабрь Бириккен Улуттар уюмунда адам укуктары боюнча декларациянын кабыл алынган күнүнүн алкагында уюштурулууда. Быйыл декларациянын кабыл алынганына туура 74 жыл толот. Декларация 30 статьядан туруп, аларда адамдын негизги жарандык, саясий, социалдык жана маданий укуктары менен эркиндиктери камтылган. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.